шаарында биринчи ирет уюштурулуп жаткан жарманкеге Кытайдын Гуандун облусунан 30га жакын ири компаниялардын өкүлдөрү келген. 2 айга улуна турган жарманкеде кытайлык ишкерлер өздөрү өндүргөн курулуш материалдарын көргөзмөгө кое алышат. Кытайдан келген ишкерлердин арасында Дяо Чипин айымда бар. Ал жетектеген ишкана дат баспай турган темир материалдарды чыгарышат. Ишкер айым Кыргызстандын базарына өндүргөн товарларын чыгарууну көздөйт. Бул негизинен дат баспай турган темирден жасалган материалдар болуп эсептелинет. Биз көргөзмөгө койгондор түстүү доскалар деп аталат. Бул башка материалдарга караганда көп убакытка чейин иштете алабыз. Ал эми тосмолорду да алып келдик. Алар бир эле тосмо болбостон көргөзмө катарында да колдонулат. Жарманкенин жыйынтыгында 3 ири келишимге кол коюлмакчы. Агалай Кыргызстан менен Кытайдын ишкерлери өз ара товар жүгүртө алышат жана кичи ишканаларды ачууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Андан сырткары кыргызстандык ишкерлер товарларын Кытайга көргөзмөгө коюшат. Чогуу биргелешип иштөө боюнча бул ушул курулуш материалдарын сатуу боюнча жана мындан ары чогуу кызматташтык боюнча ушул бизнес тараптарына чогуу кол коюш аз эми күтүүдө. Жалпысынан бул биринчи жолу өтүп аткан көргөзмө. Бул эң биринчиден бул Кытай ишкерлери Кыргызстандын базарына кызыгып аткандыгын көрсөтөт жана Кыргызстандан мындан ары кызыгуу жакшы болуп, эгерде түшүнүктөр пайда болсо, мындан ары биргелешкен ишкана же инвестициялар боюнча иш-чаралар болушу мүмкүн. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаровдун айтымында бир алкак бир жол долбоорунун алкагында Кыргызстанда Кытайдын бир канча завод фабрикалары ачылган. Андан сырткары ири инвестициялар тартылып жатат. Соода экономикалык кызматташуу жөнүндө беле кете турган болсок, өткөн 2018-жылы эле биз Кыргыз мамлекети Кытай Элдер Республикасынын биргеликте 338,1 миллион АКШ долларына өзүбүзгө инвестиция тартыппыз. Кыргыз мамлекети. Бул өтө чоң салым болуп эсептелет. Кыргыз Республикасы түз чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу, инновациялык технологиялар жана инвесторлордун тармактык тажрыйбасын киргизүү сыяктуу өнүктүрүү факторлоруна олуттуу маани берип келе жатабыз. Бир алкак бир жол долбоору 2013-жылы жарыяланган. Кытай өз долбоору аркылуу Азия, Африка, Европа жана башка аймактарды байланыштырып, соода жүргүзүүнү күчөтүү ыкмасын сунуштаган. Ажибай Пайзиден уулу, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.